Nexia 1, Nexia 2 жана арасында Lanos'торду дагы тарта кетемин. Бирок көбүнчөсү мына байкаганыңыздардай 90-95% бул жерде Nexia автоунаалар турат. Ошондуктан көпчүлүгү Nexиаларды камтыйт бул видеолорубуз. Бүгүн 23 август 2020 жыл апта күнгө жекшемби. 130 миңге сатылдыбы? Жылы канча? 2007. Мына сатылып тур, урматтуу көрүүчүлөр, шундан баштадык шаптеле. Апта күнгө жекшемби биз Ош шаарындагы Жапалак автоунаа базарындабыз. Видеолорубузга ушундай класс басып комментарий калтырганды унутпагыла. Биздин кичине сиздерге болгон мээнетибизди баалап коюңуздар. Мо Nexia 1ди сурап көрөлү. Салам алейкум, канча деп атасың? 120 миң, Nexia 1 туманиктер бар. Төрттөн көлөбөтен кышкы, мында куюлган жистерде 2006 жылы чыгарылган, объему 1.6. Эси байланыш номерин бирөөсүн озек айта кетейин, 559 11 31 85. Машина кейж каналы. Комплектациясына мани берели. Айнектери жөнөкөй эле көтөрүлүшүрүлөт. Ручной эле кондиционер бар, гидравликач? Гидравлика жок. Минималдуу комплектацияда. Баасы 120 миң сом. Nexia 2 туманиктер бар, широкий туманиктерде. 2010 жылы чыгарылган, объему 1.5. Эсин байланыш номери 558 18 19. Гидравлика деле жок окшойт анда. Эң минималдуу жөнөкөй комплектация, минималдуу да эмес, жөнөкөй комплектацияда. Баасы 180 миңби? Nexia 1 туманиктер бар. Объему 1.5, гидравлика бар, кондиционер жок. 2007 жылы чыгарылган. Эсин байланыш номери 554 04 04 48. Баасы 155 миң, кеми бар деп атат. Электро көтөргүчтөрдө айнектери. Nexia 1 туманиктер бар, 2007 жылы чыгарылган, объему 1.5. Баасы 135 миң сом, эсин байланыш номери 779 70 70 27. Жанынан өтүп калсам тартып коем, Жанынан өтүп калсам дейм. Комплектациясына көңүл бурсак, электро көтөргүчтөр, кондиционер жок, гидравлика бар болсо, орточо комплектацияда болот. Машина жабык, эси да жанында көрүнбөйт. Nexia 2 кичинекей туманиктерде 2010 жылы чыгарылган, объему 1.5. Мына эсин байланыш номери. Баасы 190 миң сом. Балачкаңыз аман болсун. Өмүрүңүздү бош этсин. Так. Машиналарыңызды дайым сатып келсин. Ең жөнөкөй эле комплектацияда. Nexia 2 широкий туманиктерде 2011 жылы чыгарылган, объему 1.5. Тартып коюн укам. Баасы 180 миң сом деп турат. Мына телефон номери. Комплектациясын көрүп коелу. Электро көтөргүчтө айнектери, кондиционер жок, орточо комплектацияда. Nexia 2 2011 жылы чыгарылган, объему 1.5. Эсин байланыш номери 551 22 71 71. Электро пакет, кондиционер жок, гидравлика барбы? Гидравлика жок экен. Минималдуу комплектацияда. Баасы 150 миң, кеми бар деп атат. Автомат. Nexia 2 широкий туманиктерде баасын
Айта кетейін, 160 мың сомды отат. Гидравлика жоқ. Объемы 1.5. Газ, бензин дейді. Газ форсункалар қаяқта екен мында? Так, өзі уланған болады. Мында газ болады. Евротор последний поколение. Жоқ, форсункалар не болып қалау? Чача тұрған жер. Мына жақта ғой. Шланг уланады бұлар. Мына шлангмен уланғандар бар екен. Евро 4-терде осындай екен, а? Жоқ, мына жағынан кеткен екен, мында газ распределительный системасы жақсы. Газда жақсы эле иштейби? Иштейт дейт. Кандай? Электропакет бе? Жасалған екен. Алдыңкы айнектери, Алдыңкы айнектери, мында отургучтары кожа, чехолбу? Чехол екен, бирок жакшынакай көрүнөт экен. Кондиционер жоқ. Баасы 160 ваттык эле. Арка жагында көрсөтүп коеюн эми. Бол, мына Ланос күтүп жаткан биздин көрчүлөргө. Шуну тартуулап кетебиз азыр. 1998 жылы чыгарылган Ланос 1. Объемы 1.5, эсин байланыш номери. Так. Булар эми корейский сборка болот. Корейский сборкаларда да комплектация жакшы. Алдыңкы айнектери электро көтөргүчтө. Кондиционер бар. Гидравликада болот буларда. Баасы 120 мың сомдо атат. Chevrolet Lanos 2. Туманниктер бар. 2007 жылы чыгарылган, объемы 1.5. Бул Украинанын сборкасы. Эсин байланыш номерлери мынаки 773 62 61 29. Азыр комплектациясын айта кетемин. Аркасында 4 партроник датчиги коюлган. Жылы ушул 2006, 2007, 2008-дерде комплектациялар жакшы чыккан Украинанын сборкаларында. Ошонун катарында мынакей ушул алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар, airbag, гидравлика бар дейт эси, кондиционер дагы бар экен. Баасы 150 мың деп атаса, 150 мың сом. Nexia 1. Туманниктер бар. 4 дөңгөлөбү тең мындай жайкы, протекторлары жакшы куюлган дисте. 2007 жылы чыгарылган. Объемы 1.5, газ жабдыгы дагы бар экен, газ бензинде. Эсин байланыш номери 550 00 70 91. Электропакет, кондиционер бар, гидравлика да бар болуш керек, Жакшы максималдуу комплектацияда. Пробегин дагы айта кетели, 233.826 километр. Баасы 140 мың сом деп атат, айтылыш баасы, кеми бар деп атат эси. Доллардын курсу акыркы билишибиз боюнча 77 сом тыйын менен болуп аткан. Дагы ушунун эле жанында ушундай түстө Nexia 1. 2006 жылы чыгарылган, объемы 1.5. Простой деп жазган себеби 1.5 объемдогулар жөнөкөй болот. Булар эгер ремень грем үзүлсө, клапандар ийилбейт. 1.6 объемдогулар клапан ремень үзүлгөндө клапан ийилип кетет. Бирок айырмачылыгы 1.6да машинанын тартышы жакшыраак болот. Ылдамдыкты тезирээк алат. Эсин байланыш номери мынакей. Комплектациясына көңүл бурсак, бул дагы электропакет, кондиционер бар, гидравликада болуш керек. Айтылыш баасы 150 мың сом. Мына урматтуу көрүүчүлөр, Nexia'лар дагы көп. Булар дагы ошо Matiz'ге окшоп эле. Аябай саны көп. Мына Lanos'ко кайрылып көрөлү. Lanos 1. 1997 жылы чыгарылган, объемы 1.5, мына баасы жазылып турат. 120 мың сом. Коробка механика. Салону. Nexia 1. Туманниктер бар. 2007 жылы чыгарылган, объемы 1.5. Эсин байланыш номери.
Так, азыр комплектациясын айтып беремін. Ағача мына арқаңқы көрініші. Дөңгөлөктөрү жайкы, орточо абалда. Протекторлары. Электро пакет, кондиционер бар. Гидравликада барбы? Бар, жакшы. Максималдуу эле комплектацияда. Пробеги 263.540 километрді көрсетіп отады. Баасы 150 000 сом, а? Машина кеч каналы. Nexia 2 широкий туманниктерде. Объем 1.6, гидравлика жоқ, кондиционер жоқ. 2010 жылы чыгарылган, объему 1.6 дедик. Мынаки есім байланыш номерлері. Айнектері дағы механикалық турда көтөрүлүп түшүрүлөт. Айтылыш баасы 180 000 сом. Мына урматтуу көрүүчүлөр, калган мындай маалымат алынбай калып кеткен Nexia'лардагы ушунча болуп атат. Арасынан дагы арзандары, абал жакшылар да чыгып калышы мүмкүн. Хабар тапкандар же Nexia унаасынын ээси бизди угуп жаткан болсоңуз, төмөнкү номерлерге байланышып коюңуз.